Çok sığınабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан учурда өзүңүз бизди аяп, таанып биле электе эле Ыйса Теңир биз үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өзүнүн төккөн улуу каны аркылуу түбөлүккө кечирим алып келип, кайрадан сотко жана жазага тартылбай тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыбыздын негизинде куткарып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Быйылкы жылы жайкы конференцияны, 7 съезди сиздин ырайымыңыздын негизинде жакшы өткөрүп алгандыгыбыз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Көптөгөн адамдар жаңыдан куткарылууга ээ болгондугу үчүн сизди даңктайбыз. Баардык даңктоолорду сизге гана арнайбыз. Жаңыдан куткарылууга ээ болгон сиздин балдарыңызды ошол эле ишеним, ошол эле үмүт менен жетектеп, мындан аркы жашоосунда баардык ыйыктар менен биргеликте сөз үйрөнүп, ыйык рухтун жетеги менен жашашына, асма падышачылыкка барган күнгө чейин өзүңүз жетектеп, чындык сөзү менен бекемдеп берүүңүздү суранабыз. Бир гана сиздин эркиңиз үчүн жашашыбыз үчүн кемчиликсиз жашоо менен жашаганга да жардам бериңиз. Жакшы кабар үчүн баардыгыбыз биргеликте, бир ойдо, бир тилекте, бир жүрөк менен сыйынган, кызмат кылган баардык бир туугандарды Кудай Ата өзүңүз убадалаган баардык рухий баталарды тартуулап, мындан аркы жашообузда дагы бир гана жакшы кабар үчүн, сиз үчүн жашай турган адамдардан болуубузду каалайбыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар, дүйнөнүн акырында ар кандай кыйынчылыктарды баштарынан өткөрүп, өз ишенимин сактап келе жаткан биздин баардык бир туугандарга өз сөзүңүздү мол кылып төгүп берип, ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп, кайраттуулук менен жакшы кабар сөзүн көптөгөн адамдарга жеткирип, дагы да куткарыла элек көптөгөн адашкан адамдар үчүн биз барып сөз жеткиришибиз үчүн жардам бериңиз. Ушул саатта баардыгыбыз сиздин алдыңызда чогулуп, сиздин сөзүңүздү үйрөнүш үчүн мүмкүнчүлүккө ээ болгондугубуз үчүн дагы ыраазыбыз. Ар убакта бизге керектелүүчү сөздү, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн, бул саатта дагы биз менен чогуу болуп бизге керектелүүчү сөздү жүрөктөрүбүзгө ачып төгүп берүүңүздү суранабыз. Бизге керектелүүчү күч кубатты дагы бериңиз. Бизди сүйгөн Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогулгабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүмдү ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. 19-аяттан баштап. Матай 6-бөлүм 19-аяттан 24-аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Матай 6-бөлүм 19-тан 24-кө чейин. Жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Жерде аларды күбө жейт, дат басат, уурулар үйдүн түбүн казып кирип уурдап кетишет. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, дат баспайт, уурулар үйдүн түбүн казып киришпейт да уурдап кетишпейт. Байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр да ошол жерде болот. Дененин чырагы көз. Эгерде көзүң таза болсо, анда бүт денең жарык болот. Эгерде көзүң жаман болсо, анда бүт денең караңгы болот. Эгерде сендеги жарык караңгы болсо, анда ал кандай коркунучтуу караңгылык. Эч ким эки кожоюнга кул боло албайт. Бирин жаман көрүп, бирин жакшы көрөт. Бирине жан дили менен берилип, экинчисин барк албайт. Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар. Ошого чейин окуйбуз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, быйыл жайкы конференция 7-съездге чейин, азыр 7-съездин эң акыркы сөзү өткөрүлүп жаткан учуру. Сиздерге дагы кызык болушу керек, ошондуктан кыскача сиздерге маалымат бере кетейин. Жети съездде биздин конференцияда жалпысынан катышкан адамдардын саны же болбосо регистрациядан өткөн адамдардын саны 69.119 адам болду. Алардын ичинен кайрадан эки жолудан жакшы кабар таркатыш үчүн башка адамдары менен чогуу кайрадан катышып келген адамдар бар. Ошолордун баардыгын санаганда жалпысынан катышкан адамдардын саны 70.000ден ашты деп айтсак болот. Кээ бир учурда бир эле съездде 12.000ге чейин адамдар катышышты. Же болбосо 11.500 адамдар, көптөгөн адамдар катышып беришти. Менимче 7 съезди жалпысынан алганда 70.000ден ашык адам катышышты. Андан сырткары сууга чөмүлдүрүлгөн адамдардын саны, мен атайын сурандым, бизге маалымат бериңиздер деп, 3.970 адам. Бүгүн дагы эртең менен сууга чөмүлдүрүлө турган адамдар бар. Ошондуктан сууга чөмүлдүрүлгөн адамдардын саны дагы 4.000ден ашты. Ал эми ушул конференцияда жаңыдан келген адамдардын саны 14.618 адам болду. Жаңы келген адамдар, жаңыдан сөз уккан адамдар, алардын ичинен сөзсүз түрдө көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушту деген менин ишеничимим бар. Жаңыдан куткарылган адамдар биз Кудайдын ырайымын таанып билип, түбөлүк өмүргө ээ болуп, асман падышачылыкка бара ала турган үмүткө ээ болгондугубуз үчүн мен аябай кубанычтамын. Лука 15-бөлүм 7-аятта Кудай айтат: "Тобо кылууга муктаж эмеспиз" деген 99 адил адамга караганда
тобо кылган бир күнөөкөр үчүн асманда чоң кубаныч болот. Бир күнөөкөр тобо кылып Кудайга кайрылып келсе чоң кубаныч болот дейт. А бизде болсо бир күнөөкөр эмес көптөгөн адамдар катышып куткарылышты. Мен нары бери өткөндө дагы адамдардын куткарылдым деген күбөлөндөрү сөздөрүн угуп жаттым. Ага дагы аябай жүрөгүмдө чоң кубанычтар пайда болду. Менимче Кудай биз үчүн аябай чоң кубанычка бөлөнүп, асман падышачылыкта чоң той өткөрүлүп жатат. Даңктуу ырында айтат: той башталды, анткени бир күнөөкөр Кудайга кайтып келди. Коңгуроолор жаңырып, Кудай ушунчалык сүйүнөт. Асмандагы периштелер дагы нары бери Кудайды даңктап жүрүшөт деп мен элестетем. Жакшы кабар таркатылышы үчүн баардык биздин бир туугандар бир ойдо, бир тилек менен, бир жүрөк менен, сыйынуу менен, жан дилиңиздер менен кызмат кылып бергендигиңиздер үчүн мен чын жүрөктөн ыраазычылык сөздөрүн айта кетет элем. Адамдар куткарылышы үчүн бир эле пасторлор жакшы сөз айтуу менен гана аткарылбайт. Биринчиден куткарылган адамдар Кудайдын иштери сөзсүз түрдө биз аркылуу аткарылышы үчүн, башка адамдардын жаны куткарылып калышы үчүн баардыгыбыз бир эмгекти аткарып, эмне болсо дагы мен өзүмдүн атымдан кичинекей иш болсо дагы ошону жакшы кабар үчүн аткарайын деген ой болгондо, маалымат таркатасыздарбы, же болбосо уборка кыласыздарбы, же болбосо идиш жуасыздарбы, же бир таштандыларды чогултасызбы, ошонун баардыгы сиздин кызматыңыз болуп саналат. Бир нече жыл мурун карасак, жайкы конференцияга келген адамдардын ойлору же болбосо кебетелери мейлем конференцияга келдим, катышып кетейин деген эле максатта келишкен болсо, азыр андай эмес. Азыр куткарылган адамдардын баардыгы мен пастор да эмесмин, насаатчы да эмесмин, сөз дагы айта албайм, адамдар менен сүйлөшүп да ала албайм. Ошондуктан башка адамдардын куткарылышы үчүн жок дегенде бир нерсе кылышым керек деген ой менен келишет. Анан кичинекей болсо дагы өз салымын кошуп кеткен бир туугандарыбыз аябай көп. Ошол бир туугандар бар болгондугу үчүн, сыйынуулар көп болгондугу үчүн менимче Кудай сөзсүз түрдө чоң иштерин аткарып берди деп билем. Эфестиктер 3-бөлүм 20-аятта биздин ичибизде күч менен аракеттенип жаткан сураганыбыздан да, ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Биздин ичибизде, биздин арабызда иштеген Кудай Ата. Куткарылган адамдар качан биримдикте чогулганда, бир ойдо, бир жүрөк менен бир нерсеге умтулганда, Кудай ошол нерселерди жүрөктөрдө көрүп, өзүнүн көптөгөн улуу иштерин аткарат. Куткарылган адамдардын көздөгөн максаты эмне? Биз бай болобуз, атактуу болобуз деген эмес. Биз кандай кылган күндө жок дегенде бир адамды куткарып кала алабыз, же болбосо менин жакындарым, үй бүлөлөрүм, туугандарым, досторум кандай болгон күндө Кудайдын сөзүн таанып билип куткарылып калат экен деген жүрөгүбүз менен бир дагы адамдын адашуусун каалабаган биз Кудайдын жүрөгүнө ээ болуп, Кудайдын астында уят карууга калбай тургандай кылып аракет кылышыбыз керекпиз. Куткарылган адам кайсыл күнү болбосун ал Кудайдын астында турат. 115-забур 6-аятта айтылат: Теңирдин көз алдында өзүнүн ыйыктарынын өлүмү кымбат. Куткарылган адамдардын өлүмү өлүм менен бүтүп калбайт. Өлүм деген нерсе бул дүйнөдөгү баардык кайгы, азаптын аякталышы. Өлгөн күндөн тарта Кудайдын астында түбөлүк кубаныч, түбөлүк сыйлыкка ээ боло турган, түбөлүк даңкка ээ боло турган күн башталат. Ал эми Аян китеби 14-бөлүмдө теңир ичинде өлгөндөр бактылуу. Анткени баардык азаптарды бул дүйнөдөн бүтүрүп, руханий жашоо менен бул дүйнөдө жашап жатып, андан кийин өлө турган болсо, теңирдин ичинде өлгөн адамдар бактылуу болот. Анткени баардык азап, кайгы, кыйынчылыктын баардыгы бүттү дагы асман падышачылыкка бара турган түбөлүк
кубанычка толо турган падышачылыкка баргандыгы үчүн, түбөлүк бейиште түбөлүк даңктуу Кудай менен чогуу боло тургандыгы үчүн, чындыгында батыраак бул дүйнөдөн кетип калганыбыз жакшы. Менин оюмдагы батыраак теңирге кетсем экен деген оюм бар, бирок дагы да мен кыла турган иштер көп болгондуктан Кудай мени алып кеткен жок. 117 Забурда 17 аятта айтат: мен өлбөйм, жашай берем, теңирдин иштерин жарыя кыла берем. Куткарылган адам өлбөстөн бул дүйнөдө жашап жатканынын себеби эмнеде? Кудай тапшырып берген ишти аягына чейин аткаруу, көптөгөн куткарылган адамдардын пайда болушу үчүн өз салымын кошуу, Кудай мен үчүн аткарган иштерди адамдарга жар салыш үчүн. Кудай тапшырып берген тапшырманы биз айтпай кое албайбыз. Өзүм куткарылдым, болду, ошол мага жетиштүү, калгандар куткарылабы, өлөбү, мага баары бир дей турган болсок, анда чоң адашкандык туура эмес ой болот. Мисалы үчүн бир жолдо бара жаткан болсок, жолдо чоң автокырсык катталган болсо, өлүп бара жаткан адамды көрүп, биз жөн эле кантип ал адамдын жанынан кыя өтүп кете алабыз? Албетте кыя өтө албайбыз. Ошол жерден токтойбуз дагы ал адамга кандайдыр бир жардамыбызды бергенге аракет кылабыз. Өзүбүздүн машинабызга салып ооруканага жеткиребизби, же болбосо тез жардам кызматын чакырабызбы? Эмне кылган күндө дагы ошол адамдын жанын сактап калалы, өмүрүн сактап калалы деген ой пайда болот. Анан кийин мейли өлсө өлө берсин деп таштап кете турган болсок, анда биздин абийирибиз ал үчүн чыдатпайт. Анда биз киши өлтүргүч менен эле барабар болуп калабыз. Ошондой сыяктуу эле биз башка адамдардын жаны куткарылышы үчүн, биз куткарылган адамдар башка адамдардын башка куткарылган адамдардын сыйынуусу биз үчүн кам көргөндүгү болгондугу үчүн куткарылууга жете алганбыз. Ошондуктан биз дагы мейли ал биздин бир тууганыбыз болобу, жакындарыбыз болобу, досторубуз болобу, же болбосо чоочун адамдар болобу, колдон келишинче ал адамдардын куткарылып калышы үчүн бүт күч аракетимди жумшашым керекмин. Анткени адамдар дагы да жаны бар экендигин да, Кудай бар экендигин дагы билбестен караңгыда жашашат. Элчи Павел айтат: эгерде жакшы кабарды таркатпасам, мага кайгы. Бул дүйнөнүн адамдары жаман иштерди кылганда гана күнөөкөр болуп саналышат. Ал эми куткарылган адамдар Кудайдын тапшырып берген ишин, жакшы ишти аткарбаган болсо, ал дагы күнөө кылган болот. Жакып 4-бөлүм 17 аятта айтылат: ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот. Жакшылык иштер деген эмне иштер? Ачка адамга тамак аш алып берүү, үч барган адамга өз жардамыбызды көрсөтүү, ал кайрымдуулук ишке жатат. Ал эми биз үчүн эң эле жакшы иш адамдардын жанын куткаруу, жакшы кабар сөзүн таркатуу. Эгерде ошол жакшы иш экендигин билип туруп кылбасак, анда күнөө кылган болобуз. Жаман иштерди кылмыш кылганда гана күнөө эмес, жакшы кабар таратпасак дагы ал күнөө. Мейли ыңгай келсе да келбесе да, ал адам укса да укпаса, биздин жоопкерчилик ал адамга Кудайдын сөзүн айтуу, жеткирүү. Адамдардын жүрөктөрү ушунчалык таш болуп калгандыктан, өзүң бара берчи бейишиңе, мен барбайм, тозок болсо мейли тозокко барам деген адамдар дагы өтө көп. Ошондуктан биз өлгөнгө чейин жаныбызды курчап турган куткарыла элек адамдар боло турган болсо, сөзсүз түрдө алар үчүн жакшы кабар сөздү биз жеткиришибиз керекпиз. Анткени биздин бул жашоодогу негизги максатыбыз дал ошол менен байланыш. Биздин кызматыбыз, биздин убактыбыз, биздин баардык кылган иштерибиз башка адамдар үчүн курмандык кылуу менен Кудайдын биз үчүн тапшырып берген эң негизги тапшырма жана буйрук экендигин билишибиз керекпиз.
Ошондуктан болуп өткөн жайкы конференцияда мурункуга караганда көптөгөн адамдар куткарылышты. Чет мамлекеттеги биздин жыйындарда дагы көптөгөн адамдар куткарылышты деген маалыматтарды укканда биз дагы сиздер үчүн аябай кубандык. Ыйса Теңирдин бул дүйнөгө келери өтө аз убакыт калды. Демек, ал сөздүн мааниси жакшы кабар таркатуу мүмкүнчүлүгү дагы өтө аз экендигин билдирет. Ошондуктан Кудай бизге канча убакыт уруксат берген болсо, ошол убакытты туура пайдаланып, жакшы кабар үчүн жумшаганга аракет кылабыз. Анткени бүт дүйнөгө салыштырмалуу бир адамдын жаны ушунчалык барктуу. Акыркы күндөрү жекшемби күндөрү Сеул борбордук жыйында мен качан сүйлөгөнүмдү да унутуп калыптырмын. Анан календар боюнча издеп карап көрсөм, 7 жума ушул жерде турбаптырмын мен. Анткени мен Мексикада, Америкада жайкы конференция өткөрүп келип, ошол себептер менен келе алган жокмун. Андан сырткары 7 съезде мен ар дайым лагерде болушум керек болгондуктан ал жакта жүрүп, бул жака келе алган жокмун. Айла жок. Бирок биздин башка пасторлор өтө жакшы сөздөрдү айтып берди. Алар үчүн дагы ыраазычылык билдиргим келет. Анан эң акыркы менин сиздер менен бөлүшкөн сөзүм кандай тема эле деп карасам, менимче адашпасам 30-июнь окшойт акыркы айтылган сөз. Ошол учурда айтылган тема бүгүн сиздер менен окуган Матай 6-бөлүмдү айтып, анан аягына жетпей бүтүп калыптырмын. Ошондуктан кайрадан ушул темага кайрылайын деп чечтим. Матай 6-бөлүмдү сиздер менен чогуу окудук. Ушул сөздүн негизинде бир аз дагы кененирээк ой жүгүртөлү деп чечтим. Биздин Сеул борбордук жыйын гана эмес, бардык жыйындар, конференцияда куткарылган адамдар көп болгондуктан Ыйса Машаяктын айткан сөзүндөй силер мындайча сыйынгыла: асмандагы атабыз, асман менен жерди жараткан асмандагы Кудайды биз ата деп айтууга укукка ээ болдук. Билесиздерби, ушунчалык бул керемет даңктуу нерсе. Ошондуктан Ыйса айтат: менин атам силердин атаңар. Кайрадан тирилген Ыйса эми Кудайдын жалгыз уулу эмес, көптөгөн бир туугандардын биринчиси болдук. Ыйса Машаяк аркылуу көптөгөн жаңы бир туугандары пайда болду. Көптөгөн бир туугандардын ичинен Ыйса тун уулу болду. Ошондуктан менин атам силердин атаңар. Менин Кудайым силердин Кудайыңар. Ошондуктан асмандагы атабыз деп сыйынгыла. Our Father in heaven. Асман падышачылыктагы биздин атабыз деп мындайча сыйынгылат. Кудай биздин атабыз болду. Биз бир Кудай атанын балдары болдук. Ыйса бизге кайрылып айтат: силер баардыгыңар менин бир туугандарымсыңар. Эфесиктерге жазылган кат 2-бөлүм 19-аятта: эми силер чоочундар келгиндер эмессиңер, Кудайдын өз элисиңер, Кудайдын үй бүлөсү болдук. Филиппиликтер 3-бөлүм 20-аятта: биздин мекенибиз асманда, куткарылууга ээ болорубуз менен. Биз асман падышачылыкка бара турган адамдар болдук. Бул дүйнөдө күнөө, азап, кайгы баардыгы боло берет. Аянычтуу иштер, өкүнүчтүү иштер, аба райда күндөн күнгө ысык болот. Быйылкы жыл эң ысык аба райы болду деп айтып келишет. Бул дүйнөдө жашоо мүмкүн эмес боло баштайт. Римдиктерге 8-бөлүмдө айтылгандай, түбөлүк үмүт үчүн биз куткарылдык. Түбөлүк асман падышачылыкка барышыбыз үчүн
биздин визабыз да даяр болду. Самолетко билет алуунун алдын ала алуунун кереги жок, анткени билетибиз да даяр. Мен тамаша айткан жокмун азыр. Билесиздерби, ушунчалык жүрөктү кубанткан нерсе, анткени биз Кудайдын элибиз, Кудайдын үй бүлөбүз. Денебиз бул дүйнөдө жашаса дагы биздин жаныбыз асман падышачылыкта. Ар убакта жеке адам өзү биринчи Кудайга кетиши мүмкүн, же болбосо баардыгыбыз Ыйса Машаяк келгенде жалпысынан бейишке кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан куткарылган адамдарды биз чын жүрөктөн куттукташыбыз керекпиз. Анткени биз бир үй бүлө болгонубуз бул өтө эле чоң керемет. Асман падышачылыкта түбөлүк чогуу жашай турган адамдардан болдук. Бул дүйнөдө бизди дене менен байланыштырган үй бүлөбүз бар. Ал эми кан суудан дагы сууга караганда кан өтө маанилүү ролду ойнойт. Анткени Ыйса Машаяк өзүнүн улуу каны аркылуу баардыгыбызды бизди куткарып алып, бир атага алып келди. Ошондуктан денедеги бир туугандарга караганда рухий бир туугандарыбыз биз үчүн өтө маанилүү. Ыйса Машаяк айтат: "Эми мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө." Жакан 13-34-аятта куткарылган адамдарга кайрылып айтат: "Бири-бириңерди сүйгүлө." Эмне үчүн? Анткени биз Кудайдын балдарыбыз, түбөлүк падышачылыкка барып, түбөлүк жашай турган адамдарбыз. Бул дүйнөдө дегеле үй бүлөлөр кыйналганда бири-бирине көмөктөшүшөт, жардамын көрсөтөт, көңүл бурушат. Куткарылгандан кийин менин айлана чөйрөмдө ушунчалык көп бир туугандар бар экендигине ушунчалык сүйүнөм. Мен эч качан өзүм жалгызсырабайм. Матай 6-бөлүмдү бир аз ой жүгүртө кетели. Мурунку темада мен сиздерге айтып кеттим эле. Эсиңиздерде барбы же жокпу мен билбейм. Бирок бул жерде айтылгандай, жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Адамдардын бул дүйнөгө карата ачкөздүгү, дүнүйөкордук деген нерсе өтө көп. Алардын жашоосунун бардыгы акчага, байлыкка байланыш. Кандай кылган күндө биз бай болобуз, көп акча табабыз деген эле жашоо менен жашашат. Ал эми Лука 12-бөлүмдө Ыйсанын айткан сөзү бар: "Дүнүйөкордуктан сак болгула." Ар бир адамдын жүрөгүндө дүнүйөкордук бар. Ачкөздүктү билдирет. Ошондуктан адамдар акылдан дагы ажырап калышат, бир эле байлык, акча деп жүрүп. Көптөгөн жолдорду, ыкмаларды колдонуу менен кандай кылган күндө акча тапсам экен деп жөнөкөй жол менен таба албаса, анда ал уурулукка, алдөөгө дагы, каракчыларга кошулуп, кылмышкердик жолго чейин барат. Адамдар бул дүйнөдө жашап жатканынын негизги максаты бир гана байлык, акча эмес. Андан кийинки насаат сөздөрүндө эмне деп айтат? Бир бай адам талаасынан мол түшүм алат. Анан өзүнө айтат: "Жаным, сенде көп жылдарга жете турган байлык бар. Ошондуктан эми эс ал, ичип же, көңүл ач." Ушундай адамдарды көрсөк, биз көз артабызбы же жокпу? Биз да ушундай бай болсок кандай болот эле деп. Бирок Кудай ага айтат: "Акылсыз, ушул түнү жаның алынат. Ошондо сенин жыйып койгондоруң баары кимге калат?" Кудай жанын берген, ошондуктан Кудай бүгүн да ошол жанды тартып ала турган болсо, анда сен билим жыйнадыңбы, байлык жыйнадыңбы, атактуулукту жыйнадыңбы, ошонун баардыгы сеникиби?
аны сен убактылуу колдонуш үчүн ижарага алдың. Анан бай адам айтат, сенде көп жылдарга жете турган байлык бар. Же жан ошо байлык менен азыктанабы? Байлык менен жашайбы ошол жан? Жок, жаныбыз ал нерсе менен азыктанбайт. Жан Кудайдын сөзү, Кудайдын өмүрү, Кудайдын түбөлүк өмүрүнө ээ болгондо гана ал ыраазы болот. Кудай өз бейнеси боюнча ошол жанды бизге жаратып бергендиктен бир нече жыл жашаган бул дүйнөдө түбөлүк падышачылыкка бара турган даярдык гана. Энесинин курсагында жаткан 9 ай жаткан бала бул дүйнөдө жашаш үчүн даярдыктарды көрөт. Бул дүйнөдө 70-80 жыл жашаганыбыздын себеби түбөлүк бейишке даярдык көрүшүбүз үчүн. Эгерде байлыкка ээ болуп, ичип жеп, биздин жашоо ошо менен бүтүп калса го, анда жакшы эле. Бирок биздин жашоо 70-80 жыл жашоо менен бүтүп калбайт. Бул дүйнөдө караңгы жана жарык бар, күнөө жана адил бар. Кудайдын падышачылыгында түбөлүк жарык, түбөлүк адилеттик бар жер. Бир нече убакыт өткөндөн кийин ошол эки нерсе түбөлүккө бири-биринен ажырайт. Караңгы менен жарык, күнөө менен түбөлүк бейиште жарык, бар. Кээ бир адамдар айтат, пастор, биз качан уктайбыз? Эмне үчүн адамдар укташат? Чарчагандыктан. Ал эми асман падышачылыкта бейиште чарчоо деген сезим такыр эле жок. Тескерисинче тозокто кичинекей дагы бир жарык жок, түбөлүк караңгы каптаган жер. Жүйүт китебинде айтылат, караңгылыктын караңгылыгы сакталган жер. Асманда бардык адашкан жылдыздар кара тешикченин ичине кире турган бар. Ошондуктан бул дүйнөнүн адамдары адашкан жылдыздарда сыяктуудай өз кызыкчылыгы үчүн, өз ою менен өз максатын көздөп жашаган адамдарды билдирет. Жыйынтыгында ошол жылдыздар кара тешикчеге киргендей эле бул дүйнөнүн адамдары түбөлүк тозокко барышат. Тозок, түбөлүк караңгы. Менин келинчегим кичинекей эле караңгы боло турган болсо чоочуп жалгыз боло албайт. Караңгы нерседе бардык эле адамдар коркобуз болуш керек. Элестетип көрсөңүздөр, бул дүйнөдө бир дагы жарык жок, караңгы каптап турса кандай болот эле? Түбөлүк тозок так ошол караңгы орногон жер. Чындык менен күнөө, түбөлүк бири-биринен ажырай турган дүйнө. Кудай менен шайтан түбөлүккө ажырай турган. Тозок жана бейиш. Адамдар экөөнүн бирөөсүнө эле гана барат. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда биз Кудай тарапта болобузбу, же шайтан тарапта болобузбу? Чындык тарапта болобузбу, же болбосо күнөө, жалган тарапта болобузбу? Кандай чечим чыгарсак, биздин тагдырыбыз ошого байланыш болот. Бирок адамдардын бардыгы эле ага маани бербестен жашап келишет. Жарык менен караңгынын ортосунда, күнөө менен чындыктын ортосунда. Ар бир адамга өзү тандоо жасай тургандай мүмкүнчүлүк берилген. Биздин абийирибиз дагы жамандык, жакшылыкты айырмалап биле алат. Бирок адамдар өзүнүн абийирин алдап барганга чейин күнөө кетиргендиктен. Биз бул дүйнөдө жашап жатып, түбөлүк бейишке умтулуп жашайбыз. Ыйса Машаяк айтат,
байлыкты асманга жыйнагыла. Ал эми бул акылсыз бай айтат: эс ал, ичип же, көңүл ач, анткени көп жылдарга жете турган байлык бар. Кудай айтат: сенин жаның бүгүн түнү алынса, сен жыйып койгондордун баардыгы кимге калат? Насаатчы 5-бөлүмдө айтылат: сен энеңдин курсагынан кандай жылаңач сыксаң, ошондой жылаңач кетесиң. Өз эмгегинин колунан эч нерсе көтөрүп кете албайт. Бирок адамдар бул дүйнөдө түбөлүк жашай тургандай болуп эле байлыктын баардыгын жүктөп алышат. Бир бай адам болот, Америкада бизнеси чоң болот, отелдерди, оюн зоок борборлорун ачкан. Лас-Вегаста Ховард Хьюз деген адам, ал 71 жашына чыкканда өлүмгө дуушар болот. Өлөрүнүн астында бир айткан сөзү бар. Ховард Хьюз деп карап көрсөңүздөр, интернеттен деле чыгат. Ал адам эмне деп айткан? Nothing, англисче түйшүк, эч нерсе эмес. Эң дүйнөдөгү бай адамдардын бири катары жашаган, бирок ал ушундай жыйынтык чыгарат. Насаатчы 1-бөлүмдө деле Сулайман өзүнүн падыша болгонуна карабастан түйшүк, баардыгы түйшүк деген бир эле аяттын ичинде 5 жолу түйшүк деген сөз кайталанат. Ал эми Насаатчы китеп 1-бөлүмдөн 12-бөлүмгө чейин түйшүк деген сөз 37 жолу кайталанып айтылат. Англисче nothing, баардыгы эч нерсе, боштук, убаракирчилик, түйшүк дегенди билдирет. Бирок адамдардын баардыгы түбөлүк ушул дүйнөдө жашай тургандай эле байлыкты, мүлктү топтоп жашашат. Ушул жерден да карасак, силер жер үстүндө байлык жыйнабагыла, анткени аларды күбө жейт, дат басат, уурулар үйдүн түбүн казып кирип уурдап кетишет. Кээ бир адамдар айтат: азыр билесизби, байлыкты сактай турган жолдор өтө көп. Банкка сактап койсо болот. Аяктан дат да баспайт, уурулар да тийбейт. Же болбосо Кореянын банкынын түпкүрүнө сактап койсоң, ал жака уурулар да жете албайт дейт. Кээ бир адамдар айтат: мүлксүз байлык, кыймылсыз байлык кылып байлап койсок болот да деп. Байлыгын байлап койсо, адам өзү учуп кетиши мүмкүн. Накыл сөздөр 23-бөлүмдө айтылат: байлык жыйнаш үчүн түйшүк тартпа. Сен ага көзүңдү бурарың менен ал жок болуп кетет. Анткени ал өзүнө канат жасайт дагы бүркүт сыяктуу учуп кетет. Байлыктын канаты болот. Күтүлбөгөн жерден байлык учуп кетиши мүмкүн. Бүт байлыгын жоготуп алышы мүмкүн. Байлап койсо, анда адам өзү учуп кетиши мүмкүн. Адамдар ушунчалык акылсыз, билесиздерби? Ошондуктан Ыйса айтат: байлыгыңарды бул дүйнөгө жыйнабагыла, өзүңөр үчүн. Бир нече жыл мурун Samsung компаниясынын директору каза болгон. Анын атын атабай эле коеюн. Ал өлгөндө газетада дагы ал жөнүндө көп сөздөрдү жазышкан. Менин байлыгымды эми ким колдонот болду экен? Менин чоң имарат үйүмдү ким колдонот болду экен? Мен минип жүргөн машинамды ким айдайт болду экен? Байлык топтодум, жашадым, бирок андан эмне пайда таптым? Стив Джобс дагы. Кечөөнү телевизордо көргүзсөм, ошол Стив Джобс жөнүндө документалдуу фильм көрсөтүп атыптыр. Ал дагы дүйнөгө атагы чыккан адам. Дүйнө жүзү боюнча эң чоң ийгиликке жетишкен адам.
телефон чыгарган адам, телефондон дагы өтө көп байлыкка ээ болгон адам. Бирок ал панкреатитке чалдыгып, онкологиянын азабынан өлөт. 2004-жылы чоң операция жасаган, ал эми 2011-жылы дүйнөдөн кайткан 56 жашында. Өлөрүн астында эмне деп сөз айткан билесиздерби? Мен дүйнөдө байлык топтош үчүн бүт күч аракетимди жумшап жашаптырмын. Мен эң эле акылсыз адамдын жашоосу менен жашаптырмын. Акча тапканга караганда өтө маанилүү нерсе бар эле. Бирок ошол маанилүү нерсени мен таба албастан акылсыз адамдын жашоосу менен жашадым. Стив Джобс деп карасаңыздар, ал айткан сөздөрү дагы айтылат, жазылат. Бай адамдардын өлүп бара жаткан учурун карасаңыздар, баардыгы эле өкүнгөн ойлорун айтып кайтышат. Биз дагы ал адамдарга окшоп акылсыз адамдардан болбошубуз керекпиз. Ыйса айтат: байлыгыңарды жер үстүндө жыйнабагыла. Бул жөнүндө мурунку темаларда айтып кеттим эле. Сиздердин эсиңиздерге салыш үчүн ушуларды кайрадан кайталап кеттим. Ал эми бүгүнкү сөз 20-аятка байланыш. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Өтө маанилүү сөздөрдү Ыйса айтат. Байлыкты асманга жыйнагыла. Кудай үчүн байлыкты асманга жыйнагыла деген жок, өзүңөр үчүн асманга жыйнагыла. Адамдар үчүн өтө маанилүү болуп саналган байлыкты, материалдык байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, дат баспайт, уурулар үйдүн түбүн казып киришпейт да уурдап кетишпейт. Кээ бир адамдар айтышат, бул дүйнөдө көп акча таап, анан бейиштин банкына сактап койсом болот экен да деп. Андай мааниде айтылган жок. Бул дүйнөнүн акчасы бейишке барбайт. Мисалы үчүн адам Кореяда жашап жатып, анан Америкага же болбосо Европа мамлекеттерине кете турган болсо, анда өзүнүн байлыгын, баардык материалдык байлыгын ошол мамлекетке котортуп ала алса болот. Эч нерсеси жок эле, самолетко отурат дагы, анан тиги мамлекетке барганда бүт байлыгын кайра кайтарып алса болот. Мисалы үчүн биздин акча Америкада ошол акча менен, вон менен колдонулбайт. Америкалык АКШ долларына алмаштырып алышыбыз керекпиз. Биздин байлык түбөлүк даңк, түбөлүк сыйлык менен алмаштырылышы керек. Кандайча алмаштырылышы керек? Биз куткарылган адамдар үмүтүбүз бул дүйнөгө байланыш эмес. Качандыр бир күнү ар бирибиз бул дүйнөдөн кетишибиз керекпиз. Кээ бир адамдар батыраак кетип калышы мүмкүн, кээ бир адамдар узак жашашы мүмкүн бул дүйнөдө. Мен дагы Кудайдын астына кете турган убактым аз калды деп мен сезип жатам. Бирок Кудай алып кетпегендигинин себеби мен аткара турган иштер дагы да бар болгондуктан. Качан ишимдин баардыгы бүтө турган болсо, анда Кудай алып кетет. Мен эч качан больницага жатып, ой, бул жерим ооруп атат, тигил жерим ооруп атат деп наалып кейип Кудайдын астына кетким келбейт. Менин сыйынганым да ошол, Кудай мени жаткырбастан өзүңүзгө алып кетиңиз деген.
Биз бул дүйнөдө жашайбыз, бирок биздин үмүтүбүз бул дүйнөгө эмес, асман падышачылыкка байланыш. Колоссалыктар 4-бөлүм 11-аятта адамдардын ысымдары аталып, ал жөнүндө айтат: Кудайдын падышачылыгы үчүн кызмат кылган алар менин соорунучум болуп калышты. Убакытты биз пайдаланып жашайбыз, бирок ушул убакытты түбөлүк бейиш үчүн, рухий байлыгыбыз үчүн жашашыбыз керекпиз. Анан бул дүйнөнүн адамдары кантип ал нерселерди түшүнө алышсын? Ошондуктан бул дүйнөдө жашайбыз, бирок бул дүйнөгө таандык эмеспиз. Еврейлерге жазылган кат 13-бөлүмдө эмне деп айтылат? Биздин түбөлүк шаарыбыз асман падышачылыкта. Бул дүйнөдө биз түбөлүк жашабайбыз. Кээ бир учурда телевизорду күйгүзүп карасам, шунчалык соонун кооз жерлерди, шаарларды көрсөтөт. Карасаң аябай суктанасың. Бүт үй бүлө, жакында эле бир үй бүлө аялы менен күйөөсү чоң шаардан аябай чоң үй тургузат экен, анан монтип сүйүнөт экен да. Алардын жашы жаш эмес. Карыганда ошол үйдү сатып алышты, тургузду. Көп жашай алышпайт. Ой, менин белим ооруп атат, ой, менин мойнум ооруп атат деп бир күнү бул дүйнөдөн кайтып кетет. Бул дүйнөдө өзүнүн үйүндө дагы жашай албастан ооруканада убактысын өткөрөт дагы, ошойдон Кудайга кете берет. Филиппиликтер 3-бөлүм 20-аятта айтылат: Биздин мекенибиз асманда. Бүгүн бул дүйнөдөн кайта турган болсок, биздин мекенибиз асманда болгондуктан биз асман падышачылыкка кайтып барабыз. Мындай сөздөрдү айтсам: пастор, эмне биринчи кетип атабыз? Кетип бара жатасыз, чогуу кетели деген адамдар да бар. Менимче чогуу деле кетип калышыбыз мүмкүн, анткени Ыйса Машаяктын келерине өтө эле аз убакыт калды. Кудай өзүнүн убактысын белгилеп койгон. Эгерде ошол убакыт өз аягына келе турган болсо, анда баардыгыбыз бир кетишибиз мүмкүн. Насаатчы китепте айтылат: ар бир нерсенин өз убактысы бар. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам жакшы кабар сөзүн угуп, куткарылып, башка адамдарга бүт дүйнө жүзү боюнча сөз жөнүндө күбөлөндүрүлүп, асман падышачылыгы бул дүйнөдө орной турган болсо, анда дүйнөнүн акыры келет. Матай 24-бөлүмдө айтылат: асман падышачылыкка бара турган элдердин баардыгы даяр болгондо, куткарылуу сөзү адамдарга күбөлөндүрүлгөндөн кийин, бүт ааламга, баардык элдерге жакшы кабар сөзү жеткенден кийин дүйнөнүн акыры келет. Ыйса Машаяк ушул сөздөрдү айтып жаткан учурда дагы анын шакирттери толук кандуу ишене алган эмес эле. Бирок Иерусалимден башталган жакшы кабар сөзү бүт Самария, бүт Жүйүт жеринде, бүт дүйнө жүзү боюнча аткарылып келе жатат. 2000 жыл өткөндөн кийин азыркы биздин доордо байыркы келишим еврей тилинде, жаңы келишим грек тилинде, азыр биздин алдыбызда турган ыйык жазуу китеби дүйнө жүзү боюнча 3686 тилге которулган деген статистика чыгып жатат. Которула турган тилдердин баарына которулган. Документтер аркылуу, ар кандай ыкмалар аркылуу бир дагы адам мен окуй алган жокмун, уга алган жокмун деген шылтоо таппашы үчүн Израиль эли дүйнө жүзүнө жакшы кабар таркап жаткан учурда Ыйсадан баш тарткан Израиль эли эң аянычтуу тарыхка ээ болгон,
Экинчи дүйнөлүк согушта Холокост учурунда 6 миллион еврей өлтүрүлгөн эле. Кудай өзү тандап алган еврей эли эмне үчүн ушундай аянычтуу өлүмгө дуушар болгон эле? Анткени Ыйса Израиль жерине келген эле. Жакан 1 бөлүм 11 аятта айтат, өз элине келди, бирок өз эли аны кабыл алышкан жок. Ыйса Машаяктан баш тарткан Израиль эли биздин замандын 70-жылында Рим императору Тит Иерусалимди толук курчап алат дагы, ошол учурда 1 миллион 100 миң адам өлтүрүлүп, калган тирүү адамдары дүйнө жүзүнө чачырап кетет. Бир эле Израиль эли эмес, башка адамдарга дагы Кудай сабак катары, үлгү катары көрсөткөн, кимдеги Машаяктан баш тарта турган болсо, аны кандай чоң жаза күтүп тура тургандыгын. Израиль талкаланса дагы Кудай бар экендигин далилдеш үчүн биздин заманга чейин 586-жылдары Вавилония, Греция, Рим мамлекеттер империя аркылуу Ыйса Машаяктан баш тарткан Израиль элин ал жазалап келген. 1900 жыл бою өз мамлекети, өз жери жок бүт мамлекеттерге таркап, чачырап жашап келишкен эле. Шундай аянычтуу жашоого ээ болгон Израиль эли. Жизекил китеби 36-бөлүмдө Израиль эли кыйрашынын негизинде Кудайдын улуу ысымы булганды. Эмне үчүн Израиль эли бүт дүйнө жүзүнө таркап, ушундай аянычтуу тагдырга ээ болушту? Израиль эли талкалануусу аркылуу Кудайдын улуу ысымы булганды. Алсыз болду. Убагында өтө бай болгон адам, бай болуп турган учурда анын баласы түрмөгө түшөт дагы. Түрмөгө түшкөн баласын көрүп, бунун атасы деле кыйрап калган турбайбы деп. Ошондой эле Израиль эли кыйрап жатканын көрүп, башка элдер айтат, мына силерди тандап алган Кудай барбы? Жок, ал жок. Эгерде Кудай болсо, анда силер мындай азапты башыңардан өткөрбөйт элеңер. Бирок адамдар күнөө кетирген Израиль элин таанып билишпейт. Азыркы күнгө чейин тобо кылбаган адамдар өтө көп. Мен 3-чү жолу Израилге барган учурда жүйүттөргө жакшы кабар таркатыш үчүн барганмын. 20 пасторго, алардын аялдарына Галилея көлүнүн жанында бир отельде бир нече күн семинар өткөрүп, ошол пасторлор жетектеп келген жыйындарга барып сөз дагы өткөнмүн. Бирок билесиздерби, жүйүттөр азыркы күнгө чейин машаякчыларды ушунчалык жек көрүшөт. Жер ортолук деңизде Тель-Авив шаарында аэропорт ошол шаарда орногон. Азыркы учурда болуп жаткан сөздөргө карасак, Тель-Авив шаарында жыныстык катнаш күнөөсү, бузукулук күнөөсү өтө көп орногон шаар болуп бара жатат. Алар ушунчалык аянычтуу өлүмгө дуушар болуп жатканда Кудай аларды сактап калган жок. Демек Кудай жок деп алар ишенип калышкан. Израиль эли байыркы келишимге гана ишенишет, жаңы келишимди алар кабыл алышпайт. Азыркы күнгө чейин алар Машаякты
миссияны күтүп келишет. Эмне үчүн анда 1900 жыл бою өз эли, мамлекети жок жүргөн Израиль эли кайрадан эгемендүүлүгүн жарыялайт дагы күчтүү мамлекетке айланган эле. Израиль талкаланса да Кудай өлгөн жок деген нерсени адамдарга далилдеш үчүн, көрсөтүш үчүн, Кудай өзү тирүү экендигин далилдеш үчүн 2000 жыл өткөндөн кийин алар өз эгемендүүлүгүн жар салышат. Дүйнө жүзү боюнча жашынып жашай турган Израиль эли 1948 жылы 14 майда күтүлбөгөн жерден Израиль эли өз эгемендүүлүгүн жарыялашат. Эгемендүүлүктү жар салаары менен кийинки күнү араб мамлекеттери аларга каршы согуш ачып башташат. Биринчи болуп өткөн согуш алардын жеринде 1956 жылы экинчи 6 күндүк согуш дагы болуп өтөт. Араб 14 мамлекети биригет дагы Израилге каршы согуш ачышат, бирок Израиль чоң жеңишке жетишет. Ошол учурда Израиль эли 200 000 гана адам эле. Бирок ошол аз санына карабастан Израиль эли көптөгөн мамлекеттерди, көптөгөн өз душмандарын жеңе алышат. 1973 жылы октябрда дагы чоң жеңишке жетишет. Азыркы учурда карап көрсөңүздөр, Хамас канча жолу Израилди жок кылабыз деп ракеталарды учуруп жатат, куралдарды колдонуп жатышат, бирок канчалаган 40 000ге жакын адамдар өлүп бара жатышат. Бирок Израиль аларды өз жерине киргизбестен өзүн коргоп турат. Израилдин артында Кудай бар экендигин биз эсибизден чыгарбашыбыз керекпиз. Анткени Кудайдын өзүнүн берген убадасы бар. Жашия 23 бөлүм 10 аят айтат: бирөөңөр 1000ди кубалайсыңар, анткени Кудай теңириңер өзү силер үчүн күрөшөт. Израилдик бирөө 1000 адамды жеңет. Эмне үчүн? Кудай Израиль тарапта болгондуктан. Израилге каршы чыккан адам ал Кудайга каршы чыккан болот. Кудайды жеңе ала турган бир адам барбы? Жок. Мындан ары дагы ушундай болот. Жакшылап байкап көрүңүздөрчү өзүңүздөр деле. Ошол жерде жыйынтыгында дүйнөнүн акыркы согушу болуп өтөт. Машаяктан баш тарткан адамдар. Дүйнөнүн акырында Израиль элине акыркы мүмкүнчүлүк берилет. 144 000 адам куткарылууга ээ болот. Израилдиктардын ичинен Аян китеби 7-бөлүмдө ар бир уруудан канча адам куткарылып, жыйынтыгында 144 000 деп санына чейин жазылган. Ал эми азыркы учурдагы кээ бир жыйындарда биз ошол 144 000дин ичине киребиз деп өздөрү каалагандай Петрдин уруусунан, Андрейдин уруусунан деп өздөрүн атап алышкан. Израиль эли акыркы 144 000 адам куткарыла тургандыгы жөнүндө айтылат. Ар бир уруудан канча адам, ошого чейин так жазылган. 2600 жылдан кийин эгемендүү мамлекет болгон Израиль эли эң чоң
күчтүү мамлекетке ээ болду. Эми Израилге ким каршы чыга алат? Ыйса Машаяк дүйнөнүн акырында Израиль өз эгемендүүлүгүн жарыялайт. Андан сырткары дүйнө жүзү боюнча ачкачылык, аба ырайынын бузулушу, жаратылыш кырсыктар, согуштар. Билесиздерби, азыр ядролук куралга ээ болгон эң алдыңкы мамлекеттер бул 9 мамлекет. Куралдардын баардыгы даяр, бирок алар колдонула элек. Эгерде окумуштуулардын айтуусуна таянып айта турган болсок, бул дүйнө жүзүн баардык куралдар менен дүйнөнү 30 минуттун ичинде жок кылса болот. 100 жолу талкалай ала турган куралдар бар. 2 Петир 3 бөлүм 6-7 аятта айтылгандай, Нухтун убагында топон суу менен Кудай бул дүйнөнү соттогон сыяктуудай эле азыркы дүйнө от менен боло турган сот үчүн сакталып турат. Кудай белгилеп койгон дүйнөнүн акырында жашап жатканыбыз бул анык. Азыркы учурда билесиздерби, дүйнөнүн акыры болушу үчүн 90 секунда гана калды деп айтышат окумуштуулар. Чык деп секунда күндөн күнгө алдыга жылып бара жатат. Ошол дүйнөнүн акырында биз куткарылып калганыбыз бул өтө эле чоң керемет экендигин билишибиз керекпиз. Эч качан эсибизден чыгарганга болбойт. Ошол себептерден Ыйса айтат: өзүңөрдүн байлыгыңарды асманда жыйнагыла. Асманга жыйнагыла деген сөздүн маанисин кандай түшүнсөк болот? Бейиште бай адамдар болсо жакшы болмок. Лука жазган жакшы кабар 16 бөлүмдү чогуу ачалы. Лука 16 бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 16 бөлүм. Лука 16 бөлүм 9 аятты окуйбуз. Мен да силерге айтып коеюн, өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө. Байлык жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын. Аз нерседе ишенимдүү адам көп нерседе да ишенимдүү. Аз нерседе ишенимсиз адам көп нерседе да ишенимсиз. Ыйса айтат, жок болуп кете турган байлык менен досторду күткүлө. Жаман байлыктын негизинде эмес. Кудайга байланышы жок нерселердин баардыгы бул дүйнөнүн байлыгы болуп саналат. Ошол өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө. Бул дүйнөдөн баардыгын эле дос кыла бергиле деген сөздүн мааниси эмес. Байлык жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын. Асман падышачылыкка чогуу бара турган досторду күткүлө. Байлык жок болуп кеткен учур кайсыл убакыт? Бул дүйнө акыры келгенде, же болбосо менин жашоом аягына чыкканда, мен достошкон достор түбөлүк бейиште мени күтүп алышат. Бейишке бара турган досторду күтө турган болсок, анда ал дос түбөлүк бейиште мени күтүп алат. Мен жакшы кабар таркатыш үчүн
көптөгөн убакыт бою башка башка жыйындарга барыш үчүн бир туугандар менен жолуксам, аэропорттон баштап букеттерди чогултуп мени тосуп алышат. Эгерде аэропортко мен барып түшсөм, мени тосо ала турган эч бир адам жок болсо, анда мен дагы ушунчалык көңүлүм чөгүп, жалгызсырап калышым мүмкүн. Албетте Теңир мени менен, Теңир өзү тосо алат, бирок Теңир эле эмес, мен достошкон достор быйыл дагы конференцияда көптөгөн адамдар куткарылышты. Куткарылууга ээ болушу үчүн конференцияга взнос акча төлөгөндүгү да. Эмне үчүн биз акча төлөйбүз? Ысык аба ырайына карабастан бир жерде тыгылып уктаганыбыз, анын баардыгы эч нерсе эмес. Жакшы кабар таркатылышы үчүн, кичинекей болсо дагы менин салымым болушу үчүн. Билесиздерби, азыр биздин лагерь шунчалык чоң, көлөмдүү, өтө чоң. Ал кайсыл акчага курулду деп ойлойсуздар? Билбейсиздер да? Билбей койсоңуздар деле жакшы. Бирок куткарылган биздин ыйык бир туугандар курмандыктарды алып келүү менен ошол акчага лагерь тургузулган. Конференция өтүп жаткан биздин лагердин тегерек чекесинде дагы өтө көп пансионаттар бар. Ал пансионаттардын акчасы дагы өтө көп. Бирок ошого карабастан ал жакта орундар дагы калбай калыптыр. Бирок конференцияда биз отелде барып укташыбыз үчүн эмес, көп акчаларыбызды кетирип, жумшап, ошондуктан кыйынчылыктарга карабастан бир жерде да уктасак дагы жакшы кабар үчүн кызмат кылалы деген максатта ошол жерде чогуу болобуз. Азыркы учурда лагердин жанында атайын биздин жатакана болушу үчүн, кененирээк болушу үчүн жерди дагы сатып алдык. Анын проектиси дагы түзүлүп бүткөн. Ал жатакананын ичиндеги бөлмөлөрдүн саны 480. Анын акчасы канча болот, мен сиздерге айтпай эле коеюн, шок болуп калбаңыздар. Эгерде ошол жатакана толугу менен тургузулса, андан кийинки имарат дагы бизге кошулуп салынышы керек. Ал үчүн өтө чоң каражаттар жумшалат. Анын баардыгы кайсы акчага курулат? Биздин куткарылган бир туугандар. Башка бир жол жок. Азыр Кореянын ичинде эле 225 жыйын бар. Ал эми дүйнө жүзү боюнча 82 мамлекетте. Күндөн күнгө саны көбөйүп бара жаткандыктан азыр так санын айта албай турам. 1070 канча биздин миссионерлер дагы, жергиликтүү насаатчылар дагы көп эле бай эмес мамлекеттерде. Аларды биз каражат менен да камсыз кылып беришибиз керекпиз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч бир кыйынчылык жок, кам көрүп келе жатабыз. Анткени биздин Кореяда мейли мен миссионер, пастор болуп чет мамлекетке чыга албасам дагы өз салымымды кошуп берейин деп курмандыктарды алып келген бир туугандар дагы өтө көп. Коронавирус пандемиясында жыйынга келе албагандыктан онлайн аркылуу көптөгөн курмандыктар, ондуктар түшүп турган эле.
конференция дагы 2 жыл өткөрүлгөн эмес коронавирустан. Анан бир туугандардын жыйынга болгон сүйүүсү ушунчалык чоң экендиги көрүндү. Анан башка мамлекеттерге биздин насаатчыларды, пасторларды жиберебиз деген учурда дагы алар үчүн өз каражатын жумшаган бир туугандар дагы өтө көп. Анткени биздин бир туугандар өздөрү ичкен тамак ашынан чогултуп, кие турган кийиминен дагы экономдоп, ошол акчаны мен башка жыйындар үчүн жумшайын деген адамдардын саны көп болгондуктан бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн жыйындар тургузулуп келе жатат. Жакан 15-бөлүмдө айтылат: ким менин осуяттарымды аткарган болсо, ал менин досторум болот. Ыйса Машаяк асмандагы бардык даңкын таштап бул дүйнөгө келген. Эмне үчүн? Өзүнүн жанын биз үчүн берип, бизди түбөлүккө дос кылыш үчүн. Биз үчүн өзүнүн улуу канын төгүп, түбөлүк бейишке чогуу алып кетиш үчүн. Бул дүйнөгө келип, тозокко бара жаткан адамды куткарып, бейишке алып барыш үчүн. Куткарылууга ээ болорубуз менен биз Кудайдын, Ыйса Машаяктын досу болобуз. Анткени досу үчүн өз жанын бере ала турган сүйүүдөн башка артык сүйүү жок. Мен үчүн өзүнүн жанын аябастан арнаган Ыйса Теңир мени дос кылып түбөлүк бейишке барышыбыз үчүн. Билесиздерби ошону? Ыйса мени өзүнө дос кылды деген даңктуу ыры да бар. Бирок биз Ыйса Теңирге окшоп эле жандары адашкан адамдарды, бул дүйнөдө адашкан адамдарды куткарып алыш үчүн ошол адамдар менен дос болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Кээ бир адамдар бар, дүйнө жүзүндөгү жакшы кабар таркатылышы үчүн мен миллионду сарптайм, жумшайм деген адамдар да бар. Дагы бирөөсү миллион. Менимче ал бүт байлыгын жакшы кабар үчүн жумшаган адам. Мейли мен ичпесем да, жебесем дагы, кийинбесем дагы, ошол акча бүт дүйнөдөн дагы, байлыктан дагы, ушул акчадан дагы артык турган адамдын жаны куткарылып калышы үчүн деп жумшаган адамдар өтө көп. Жакында эле газетада мен бир статьяны окудум эле. Бир чоң апа таштандыларды чогултуп, кагаздарды чогултуп отуруп, чоң акча топтойт дагы, өзү ишенбеген чоң апа, бирок телерадио компаниясына атайын кайрымдуулук катары өз акчасын жумшаган экен. Дагы бир эне бар, ал деген кичинекей жанакы роллдорду сатып отуруп, акчасын чогултуп отуруп, үй сатып алат, үйдү кайрадан башка адамга сатат дагы, бир университетке кайрымдуулук катары бүт акчасын жумшайт. Жакынкы эле арада KBS телерадио компаниясында бир абышканы көрдүм.
өзүнүн байлыгы, өтө чоң байлыгы бар эле. Ошонун баардыгын жакыр адамдар үчүн жумшалсын деп алып келип берет. Өзүнүн 2 баласы бар. Бирок 2 баласына кичинекей эле үйдөн сатып берет, бир үйдөн сатып берет дагы. Эмне үчүн балдарыңызга байлыкты берген жоксуз дегенде, өзүнүн атасы мындай керес сөздөрүн айтып кетиптир. Байлыгыңды эч качан өз балдарыңа таштап кетпе. Тескерисинче, жакыр адамдар үчүн таркатып бер деген керес сөздөр айтылгандыктан ошол сөзүн аткарды. Өзү майыптар отурган коляскага отуруп, анан бүт байлыгын кедей адамдар үчүн арнаган болот. Куткарылбаган, Ыйсаны таанып билбеген адамдар ушунчалык кайрымдуулук иштерди, жакшы иштерди кылып жатса, анан биз Кудайга ишенген адамдар болуп туруп, өзүбүздүн байлыгыбызды каяка жумшашыбыз керекпиз. Ошону туура айырмалап билишибиз керекпиз. Кудай баардыгын көрүп турат. Ыйса Теңир келгенде баардыгы ачыкка чыгарылат. Эгерде ушул бир тууган өзүнүн байлыгын арнабаса, курмандык алып келбесе, анда кантип биз чет мамлекетке барып жакшы кабар сөзүн айтат элек деген нерселердин баардыгы ачыкка чыгарылат. Аны элестетүүгө дагы мүмкүн эмес. Биздин бир туугандарды, үй бүлөбүздөрдү, миссионерлердин чет мамлекетте жашаган жашоосун толук өзүбүзгө, мойнубузга алуу бул оңой иш эмес. Аларга үй сатып беришибиз керекпиз, тамак аш менен камсыз кылып беришибиз керекпиз. Алардын баардыгы кайсыл каражаттарга колдонот деп ойлойсуздар? Биринчиден, куткарылган бир туугандардын курмандыктары, ондуктары болгондуктан. Биздин бир тууганыбыз бар эле, Сеул борбордук жыйын тургузулганга чейин мен сөз семинар айтып отуруп куткарылган бир тууган эле, анын күйөөсү дагы куткарыла элек эле, үй бүлөсү дагы жакшы жашоо менен жашаган эмес эле. Анан кийим сатып алыш үчүн магазинге бара жатып, кайра артка кайтып келиптир. Жок, мен ал кийимди кийбей деле койсом болот. Бул жыйын тургузулганга чейин мен сөзсүз түрдө курмандык алып келишим керек деген. Ошондуктан андай бир туугандар өтө көп. Ыйса Машаяктын алдына келгенде баардык адамдардын Кудай үчүн кызмат кылган кызматы үчүн курмандыктары, ондуктары болгондуктан адамдар куткарылып жатат деп айтсак болот. Анткени байлыгын жакшы кабар үчүн арнаган адамдар өтө көп. Биздин кылган иштерибизди, кызматтарыбызды Кудай баардыгын көрүп турат, билип турат. Эгерде башка бир туугандар биз үчүн сыйынбаса, курмандыктарын арнабаса, алып келбесе, анда биз кантип ушул ийгиликтерге жетише алмак элек. Ошол иштердин негизинде биздин байлыгыбыз асманда жыйналат. Асман падышачылыкка барганда, бул дүйнөдө куткарылгандан кийин кандайча жашоо менен жашадык, ошонун баардыгы таразаланат. Ошонун баардыгы үчүн даңк берилет, сыйлык берилет. Ошондуктан Ыйса жаш уланга айтат: болгон байлыгыңды сат дагы кедей адамдарга таратып бер деп.
Биз куткарылган адамдар ошол ишти аткара турган болсок, асмандагы байлыгыбыз көбөйгөндөн көбөйөт. Асмандагы байлыгыбыз ал даңк, сыйлык. Куткарылгандан кийин биздин жашообуз кандай болду, ошого жараша болот. Өз тиешебизди алабыз. Асман падышачылыкка барганда элчи Павылдын ала турган сыйлыгы башка, элчи Петрдин ала турган сыйлыгы башка, биздин ала турган сыйлыгыбыз башка. Канча кызмат кылдык, канча Теңир үчүн иштедик, аракет кылдык, ошого жараша сыйлыктарыбыз башка болот. Түбөлүк даңк болот. Ошол нерсе үчүн максатты көздөп жашашыбыз керекпиз. Бүгүн Кудайдын астына кетип кала турган болсок, ашкерелөөгө ээ болбошубуз үчүн, өкүнүчтөр болбошу үчүн бүт күч аракетти жумшап жашашыбыз керекпиз. Ошол убакытта өкүнүп калбашыбыз үчүн, эгерде ушундай боло тургандыгын билген болсом, анда мен көбүрөөк Теңир үчүн жашабайт белем. Ошондуктан бизге берилген убакытты жөн гана кетирбестен, элчилердин иштери 20-бөлүмдө элчи Павыл айтат: мен эч нерсеге карабайм, өз өмүрүмдү да аябайм. Жакшы кабарды таркатуу ишин кубаныч менен аягына чыгарсам эле болду. Ыйса Кудайдын жалгыз уулу катары биз үчүн куткарылуу ишин аткарып берди. Эми ырайымга ээ болгон биз ошол ырайымды акташ үчүн өз өмүрүмдү, 100 өмүрүм болсо, 100 өмүрүмдүн баардыгын жакшы кабар үчүн дагы арнаганга даярмын. Элчи Павыл жаңы келишимдеги 14 китепти жазган элчи. Канча жолу ал түрмөгө отургузулган эле, канча жолу ал сабалган эле. Ачкачылыкта да, суукта да, ташбараңга да алынган эле. Жүйүттөр аны болсо ташбараңга алып өлдү деп таштап койгондо кайра ордуна туруп, кылмышкер катары жакшы кабар сөзүн таркатып жатып, жыйынтыгында башы алынып өлтүрүлөт. Анан элчи Павыл эмне деп айтат: мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Элчи Петрдин жашоосун карасаңыздар, баардыгы шунчалык аяосуз өлүмгө дуушар болуп өлтүрүлөт. Эгерде бир буудай даны жерге түшүп өлбөсө, анда түшүм алып келбейт. Менин байлыгым да, менин убактым да, жада калса менин өмүрүм да жакшы кабар үчүн жумшалбаса, жакшы кабар үчүн жумшалган болсо, анда мен эң чоң ийгиликтүү жашоо менен жашаган боломун. Эми элчи Павыл айткандай, мен үчүн адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Мен үчүн гана эмес, Ыйса Машаякты чыдамсыздык менен күтүп жаткан баардык ишенген адамдар үчүн да. Элчи Павыл Ыйса Машаяк үчүн шунчалык азап кайгыны башынан өткөргөн эле, куугунтуктарды. Эми биз дагы Ыйса Машаяктын келерин күтүп жатабыз. Элчи Павылга окшоп жашашыбыз керекпиз. Ошондо гана бизге да адилеттиктин таажысы берилет. Куткарылдык деп эле ошол үчүн кубанып жата бергендин дагы пайдасы келип чыкпайт. Анткени күндүн даңкы башка, айдын даңкы башка, Петрдин даңкы башка, Павылдын даңкы башка. Ошондуктан кылган иштерибизге жараша өз тиешебизди алабыз. Ошондой сыяктуу эле тозокто да бул дүйнөдө канчалаган чоң күнөө кетирди, ошого жараша чоң жазага тартылган болот. Бир жерде дагы чогуу ача кетели. Корунтуктарга жазылган 1-кат 10-бөлүм
Биринчи Корунтуктар 10-бөлүм 33-аят. Биринчи Корунтуктар 10:33-тү чогуу окуйбуз. Мен да өз пайдамды эмес, көптөрдүн пайдасын көздөп куткарылып калышы үчүн аларга бардык жагынан жагууга аракеттенип жатам. Элчи Павыл айтат, Корунттагы бир туугандарга кайрылып айтат, мен өз пайдамды эмес, көптөрдүн пайдасын көздөп куткарылып калышы үчүн адамдарга бардык жагынан жагууга аракеттенип жатам. Өз пайдамды эмес, көптөрдүн пайдасын көздөп, бир эле максат алардын куткарылып калышы үчүн аракеттенип жатам. Алар үчүн сыйынышым да керек, аракет жумшалышы керек, материалдык байлык дагы сарпталышы керек. Жада калса өз өмүрүн бергенге дагы даяр элек. Бизге жакшы кабар сөзү жеткирилиши үчүн канчалаган адамдардын аракети жумшалгандыгын билесизби? Адамдар өзүнүн байлыгын жумшашкан, сарпташкан, өмүрүн жумшаган, сарпташкан. Ошондуктан элчи Павыл да биринчи Тессалоникалыктар 2-бөлүм 8-аятта өз жаныбызды берүүгө да даяр элек. Анткени силер биз үчүн кымбат болуп калдыңар, сүйүктүүлөрүбүз болуп калдыңар. Ата энеси балдарын сүйөт, жакшы көрөт. Баласын багат, чоңойтот, жакшы кийимдерди кийгизет. Анан кийин балдары жашынакай болуп ата энесинин көз алдында чоңойгонун көрүп, ата энеси ушунчалык кубанычка бөлөнөт. Элчи Павыл энеси өз баласына кам көргөндөй ушундай мамиле кылдым силерге дейт. Жада калса өз жаныбызды да берүүгө даяр элек. Экинчи Корунтуктар 11-бөлүмдө айтылат, өзүмдүн жанымды да берүүгө даяр элем. Силердин жандарыңар куткарылып калышы үчүн чоң кубанычка бөлөнүп, байлыгымды гана эмес, өз өмүрүмдү да бергенге даяр болдум. Башка адамдардын жаны куткарылышы үчүн бир адам өз жанын бергенге да даяр эле. Ошол жүрөккө ээ болуп, ошол ой менен, ошол тилек менен биз жакшы кабарды көптөгөн адамдарга таркатууга даяр болушубуз керекпиз. Мыйзамды кайталоо 8-бөлүм 3-аятта дагы айтылат. Кудайдын сөзүнө тил алчакпы же жокпу, ошону текшериш үчүн. Кээ бир учурда ачкачылык менен дагы алсыратты. Бай боло турган болсо, ошол байлыкты Кудай үчүн жумшаганды билиши керек. Элчи Павыл жакшы кабар үчүн убагында ачкада болду, токта болду. Ал адамдын баалуулугу кандай экендигин, жашоосунун максаты эмне менен байланыш экендигин биз өтө эле жөнөкөй жол менен билип алсак болот. Анын байлыгы эмне үчүн жумшалат, ошону карасак, ал адамдын кандай адам экендигин билип койсок болот. Анткени машаякчылар биздин денебизде, биздин жаныбыздагы
мага берилген байлык дагы баардыгы ал жеке меники эмес, Кудайдыкы. Ошондуктан баардык нерсени жакшы кабар үчүн, адамдын жаны куткарылышы үчүн, кымбат баалуу түрдө колдонулушу үчүн жумшаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Ошондуктан байлык адамдын кандай адам экендигин көрсөтүп коет. Сиздерге дагы кененирээк айтып берейин дедим эле. Бирок антсем болбой калат го, Силер мени урушуп баштайт окшойсуздар. Мен сиздерди жакшы билем. Ошондуктан бүгүн аягына чыгара албаган сөздү эмкиде дагы улантып берейин. Кандай болгон күндө дагы Ыйса Машаяктын келген күнүнө чейин бүт күч аракетибизди жумшап, байлыгыбызды, убакытыбызды, өзүбүздүн эркин жашообузду, жада калса өмүрүбүздү дагы жакшы кабар үчүн, дүйнө жүзүндөгү жыйындар үчүн, жакшы кабар үчүн көптөгөн адамдар биздин кол сунганыбызды күтүп отурушат. Ошондуктан биз сыйынбасак, биз аларга жардам көрсөтүп көмөктөшпөсөк, адамдар куткарыла алышпайт. Ошондуктан баардыгыбыз биримдикте байлыгыңар менен досторду күткүлө, байлыгыңарды асманда жыйнагыла деген сөзгө тил алчак бололу. Чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата. Ыйса Теңирдин айткан сөздөрү силердин байлыгыңарды жер үстүндө байлык жыйнабагыла, андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла деген сөзгө биз тил алчак болуп, баардык нерсени жакшы кабар үчүн, Кудай Атанын иштери үчүн жумшагандай болушубуз үчүн жардам бериңиз. Мындан аркы бул дүйнөдөгү болгон жашообузду өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз, өзүбүздүн жеке жашообуз үчүн эмес, бир гана сиздин даңкыңыз үчүн, жакшы кабар сөзү үчүн колдонула тургандай кылып баардык шарттарды түзүп бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.